Булардын ар биринин кылык жоругу кудум кадырга алынган сүрөттө жанында калат экен. Ар кими турмушта өз ордун тапса экен деп чоң тилектемин. Бул жолу сабак учурунда максаттын капа боло турганын көрүп, өзүмдүн окуучулук күндөрүм эсиме түшүп кетти. Кичинекейимден фантастикага көп кызыкчумун. Айрыкча Терминатор, Робокоп деген кинолорду көргөндө мага ол кинодогу негизги каармандар эмес, ошолорду ким ойлоп тапканы кызыктырчу. Кандай гана гений адамдар темирди кыймылга келтирген деп көп ойлорум ошого кетчү. Сабакта кээ бир күндөрү ошол жака учуп кетчүмүн. Эжекем мени кайда жүрөсүң, сабакка көңүл бургун деп көп урушчу. Анысына карабай, кайра ошол гений адамдардын элеси көз алдыма келе берчү. Эсимде, эжекебиз менин келечегим деген темада эссе жазырды. Мен болсо келечекте роботторду ойлоп табам, бир канча программаларды үйрөнөм, видеолорду жасайм деп жаздым. Сабактын соңунда эжекем эки койган эссемди колума карматып жатып: "Мирлан, сенин бул кыялыңды ишке ашпайт. Эртең реалдуу ишке аша турган кыялдарыңды жазып келгин, жакшы баага оңдоп берем" деди. Эртеси мени кайра чакырып: "Мирлан, эссеңди оңдоп жазып келдиңби" деди. Мен бир саам унчукпай турдум да: "Эжеке, кечиресиз. Сиз дагы бааны оңдобой эле коюң. Мен дагы менин келечектеги кыялымды оңдобоймун" дедим да эшикке чыгып кеттим. Убакыт келип мектепти аяктап, окууга тапшыруу убактысы да келди. Ош шаарындагы Ош технологиялык университетинин кибернетика жана технология факультетине окууга тапшырдым. Биринчи күнү мага шаардык группалаштарым күлүп жүрдү. "Компьютер көрбөгөн болсоң, айылда жүрүп, кандай кылып окуп кетесиң" дешип. Мен олордун бул сөзүнө чындап окуймун деп баардык күчүм менен окудум. Арадан 5 жыл убакыт өтүп, дипломдук ишти жазып жатканда тиги күлгөн группалаштарым менден жардам сурап жүрдү. Ошентип өз окууну аяктадым. Эми менин максатым мендей болуп техникага кызыккан жаш өспүрүмдөрдү шагын сындырбай, аларды технологиядан доору келгенче билгенимди жана биле элегимди окуп аларга арнаймын деп мугалим болууну чечтим. 18 Алишер Наваи атындагы мектеп лицейинин информатик мугалими болуп иштейм. Ошо менен бирге Ош шаарындагы информатика секциясынын жетекчиси жана Мээрим балдар билим борборунун робототехника илимин жетектеп, таланттуу балдарга робот жасоону жана программалоону окутуп келем. Мирлан агайдын өзүнүн турган турпаты, өзүнүн жүрүш турушу, анын билими, чыныгы педагог экенин далилдейт.